Өз негізі ол жерге президенттің иш башкармалыгы келиш керек эле да. Ушу суроолорго көптөгөн суроолорго ошолор жооп бериш керек эле. Себеби бүгүнкү күндө силер негизи силердин жумушуңарды ошол аткарып атат да. Силер үстүнөн туруп эле кийин жогорку кеңешке келгенде силерге пакет карматкысы коюп бизге жөнөтүп коюп атат да. Ошону барып өткөзгүлө деп. Себеби могул жерде суроо көп да, 49 жылга мөөнөтсүз берип атасыздар, туурабы? 10 жылга салыктардан 4 салыктан 3 салыктан бошотуп атасыздар. Киреше салыгынан, Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактардын кирешелеринин салыгынан, салык салуучу жеткирүүчүлөр карата КНСтен, жер участкасын пайдалануу үчүн ижара акысынан бошотуп атасыздар да. Силер мында эсептешиңардырбы? Негизи канча акча салабыз деп инвестиция? Анысы жок силерде. Эми ошону толук бүтүрүп алып келсеңер жакшы болот эле шашпастан. Өз негизи жакшы, албетте. Ошол жерде 5 жылдыздуу заманбап ушундай имараттар салынса жакшы болот эле. Жаңы жумуш орундар, налог төлгөн, бирок налог силер 10 жылга бошотуп атасыздар бүт түрлөрдөн. Аябай мындай жакшы жеңилдиктерди берип атасыздар да. Но бирок ошолор эртең келеби, иштейби, ошо каражаттарды алып келеби? Ошону кандай бир кепилдик барбы? Азыр өзүбүздүн бюджеттен бүгүнкүндө биз инфраструктурасыны кылып беребиз деп атабыз. Бул деген автожолдор, асфальт жолдору, бул ошол жерге суу, таза суу, электричество, туурабы? Канча бюджеттен акча кетет ошодон? Эсебиңер барбы бүгүнкү күндө? Данияр Меркович, саламатсызбы бир жолу. Рахмат сурооңуз үчүн. Бул маселе боюнча биз азыр Азербайжан тарап менен биргеликте иштеп атабыз. Жалпы инвестициялык долбоору даяр болгондо биз эсептерин чыгарабыз. Туура айтып атабыз. 2 тилкелүү асфальт бетон базылган жол жана 1 тилкелүү техникалык, технический деп атабыз. Курулуш учурундагы жолду да салып, жана башка түзүмдөрдөн жардам беребиз. Бул жалпысынан ошол аймакка да жардам берет. Ушул макулдашууну колдоп берип койсоңуздар, биз толук санап чыгып, ратификацияга биз бардык детальдар менен алып келгенге даярбыз. Данияр Меркович.